Курулушканада курулушка керектүү мыктардын 10 түрү чыгарылат. Көлөмү азыркы учурда 6 тоннаны түзөт. Жакынкы аралыкта бурама мыктарды, байлоочу жана тикенек сымдарды чыгарууну дагы максат кылышууда. Кыргыз темир мык долбоору былтыр сентябрда ишке ашкан учурда 15 киши эмгектенет. Өз продукциясын өлкө ичинде сатууда. Сырьёсун Россиядан алып келет. 40 размерден баштап 200ге чейин бир 10 түрү курулушка керектүү мыктардын баары чыгып атат да. Чыгарылган товардын бардыгы ошо ичкериники, анан өзүбүздүн ички кардарларыбыз бар. Кыргыз индустрия ачык акционердик коому бул сыяктуу 41 долбоорду толук ишке ашыруунун үстүндө. Учурда 19 ишке берилип, 9 ишкана өз продукцияларын сата баштады. Коомдун жалгыз акционери министрлер кабинети. Негизги милдет токтоп турган ишканаларды жандандыруу жана жаңыларын ачуу жолу менен импортту алмаштыруу. Муну менен жумуш орундары дагы түзүлөт. Бул завод мурун ошо Кыргызстандын өндүрүш жагынан бир флагманы болчу. Бул жерде 30 миңден көп киши иштеп жүрчү. 3 цехти оңдоп атабыз. Анын ичинде башка долбоорлорду мындай ишке ашырганга эметип атабыз. Кыргыз бетон курулуш, Кыргыз топчу, сыдырма жана компьютерный технология ошонун баарын бул жерге жасаганга аракеттенип атабыз. Ишканалардын жанданышы экономикалык өсүүнү камсыздайт. 2022 жылы ичкүдүн продукциядагы эң жогорку көрсөткүч дал ушул өнөр жай тармагында болгон. Кумтөр кенин эске албаганда былтыр 112% өсүштү камсыздаган. Ал эми жалпы ичкүдүн продукциянын көлөмү 919 миллиард сомдон ашты. 22 жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан биз 7%га өстүк. Анын ичинен эң жогору көрсөткүч болгон бул өнөр жай болду. 112,1% өстү. 2021 жылы ичкүдүн продукциянын көлөмү 739 миллиард 818 миллион сомду түзсө, 2022 жылдын 12 айында 919 миллиард 444 миллион сомдон ашты. Анын ичинде өндүрүш тармагында 152 миллиард 925 миллион сом, айыл чарба багыты 11 миллиард 440 миллион сом, курулуш тармагы 68 миллиард 103 миллион сом, кызмат көрсөтүү 451 миллиард 364 миллион сомду түздү. 22 жылдын жыйынтыгы менен 919 миллиард сомдук ИДП болду. Ал эми 23 жылы триллиондон ашат. Ал эми 24 жылы 1 триллион 200 миллиард сом болот. Эгер мындай салыштырма алып келгенде 19 жылы 619 миллиард эле, ошо менен 24 жылы биз 19 жылы салыштырганда 2 эсе өсөбүз. Bir жыл мурда Дүйнөлүк банк Кыргызстанда ичкүдүн продукция 5%га төмөндөп, инфляция 18% болот деп болжогон. Бирок жогоруда белгиленгендей 2022 жылдын жыйынтыгы менен көрсөткүч таптакыр башкача. Адистер белгилегендей ичкүдүн продукциянын өсүшү 7%ды түздү. Эгер көмүскө экономиканы эске алганда, анда 9%га жетет. Башка өлкөлөрдөгүдөй эле товардык позицияларда инфляция байкалган. Бирок жалпысынан ал 18%ды түзбөйт. Ситуация во всем регионе, мировой экономике уже тогда началась. Министрлер кабинетинин ыкчам кабыл алган кризиске каршы чаралары өз натыйжасын берди. Мындан тышкары салык, бажы төлөмдөрүнүн өсүүсү тарыхый көрсөткүчкө жетти. Мында албетте кумтөрдү улутташтыруунун дагы өз салымы бар. Дүйнөнү каптаган каатчылыкка карабай айлык маяна жөлөк болуп, пенсиялар көбөйдү. Бир топ социалдык имараттар курулуп ишке берилди. Мунун баары экономикалык өсүштүн далили. Министрлер кабинети былтыр кабыл алган кризиске каршы чаралар программасын ишке ашырууга 126 миллиард сом каралган. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.